Кыргызстан жана Тажикстан чекарасында болуп жаткан олуттуу окуяда Баткен эли бүгүнкү күндө жабыр тартып турат. Мындан улам Баткен элинин муктаждыктарын камсыздоо максатында Ош шаарынын тургундары кайдыгер карабай колдон келишинче жардамдарын көрсөтүп жатышат. Баткендик боордошторго жардам көрсөтүү үчүн Ош шаарында атайын 2 штаб ачылып, керектүү азык-түлүктөр чогултулуп жатат. Мындай жардам көрсөтүү Баткендеги окуя турукташканга чейин уланат. Келиндерге, жаш балдарга керектүүчү тамак аштарды, сухой паёкторду алып атабыз. Эмне керек болсо, муктаждыктарга ошолорду алып атабыз да. Керектүү дары, дармектер, ошолорду сатып алып жеткирип атабыз да учурдачы. Элден түшкөн каражаттарды топтоо жүрүп атат бизде. Биз качан Баткенде туруктуулук орномоюнча бул жерден кетпейбиз. Баткендеги кырдаалга кабатырланган эл акчалай жардамдарды да көрсөтүшүүдө. Бүгүнкү күндө штабта 800 000 сомдон ашуун акча каражат топтолгон. Ал каражатка Баткенде муктаждык жаралып жаткан төшөк жууркан жана балдарга кийим-кечи алынып жөнөтүлүп жатат. Төшөктөр бар, кийимдер, детский кийимдер. Кече биздин балдар атайын базарга түшүп, детский кийимдерди алды, носки, майка, жаш балдарга кийим полный ошолорду алышты. Анан ошо базардагы эжелерге деле рахмат чоң, акелерге, байкелерге алар деле ушу биздин балдар алып атканын билип көрүп туруп эле өздөрү да берип атышты. Бирге ушу колубуздан келген бир тапкан продукты тарабынан, кийим-кече тарабынан ушу мүмкүн болушунча ошо жерде ушу кыйналып аткан биздин бир боолор үчүн бир кичине болсо дагы материалдык жардам топтоп атабыз. Мындан сырткары Ош шаарында жигердүү жаштардан түзүлгөн топта Баткен элине бир фура дары-дармек жана азык-түлүк жөнөтүштү. Чегарадагы элди жалгыз калтырбай колдойбуз деген жаштар элди жардам көрсөтүүгө чакырып жатышат. Шаардын жаштары мындай Баткендин тургундарын мындай кандай десем баягы жалгыз калтырбай мындай кичине эме берип, күч-кубат берип деген ойдо мындай шаардын молодежи топтолуп өзүбүздүн колдон келген жардамыбызды аябай надо будет барып ошол жакта ошолор менен эмне кылса ошону кылып дегендейчи ошого даярбыз. Бүгүнкү күнгө буюрса бир спринтер жөнөтөйүн деп атабыз. Буюрса бир сааттын ичине чыгып кетет. Аз дагы чалышты, башка жактан жардам келип атыптыр. Ошо Ош шаарынын элинин атынан буюрса аз бир спринтер жөнөтөбүз, анан кечкиге дагы буюрса аракет кылып атабыз. Элдин жардамын күтөбүз, келип жардам бергиле, кайдыгер болбогула. Ош шаарынын тургунунан баары кетип атат, буюрса иншалла баары жакшы болот. Ош шаарында Баткен элине жардам көрсөтүүчү топтор 29 апрелде түзүлүп, иштеп башташкан. Алар 24 саат бою иштеп элден келген жардамдарды кабыл алып жатышат. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.